Patriot Kırgız Respublikası'nın kural güçlerinin başlı kolbaşısı, ulusal Koğuşluk Memleketli Hizmetinin Calabat Obaşı'nın başlamalarının cami imaratına Hakanatlı Açılış Hazretine Ölkü Kur'an Sizirdi. Başkanlıkların başçısı Polkovnik Makambayev. Президент Садыр Жапаров УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Ачылыш аземи министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башында турган атайын кызматтын жетекчилик курамы, өздүк курам жана УКМКнын ардагерлеринин катышуусунда өттү. Саламатсыздарбы жоокерлер? Мамлекет башчысы УКМК ардагерлеринин жана кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал-Абадта улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экенин белгиледи. Өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал-Абадта улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгынын өзү эле кубанычтуу көрүнүш. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, илим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-бай чыгып жатканы белгилүү. Президент Садыр Жапаров коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, нарко бизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгиледи. Коопсуздук органдарынын кызматкерлери учурдун жана замандын татаалдыгына карабастан өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так жана ыраттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткезчилик, терроризм, диний экстремизм, нарко бизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө албан ийгиликтерди жаратууда. Ага жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жеткизилген бир катар резонанстык иш-чаралардын жыйынтыктары далил. Жыйынтык бар, демек иш бар. Президент Жапаров УКМК кызматкерлерин келе жаткан кесиптик майрамы менен куттуктап, өлкөнүн көз карандысыздыгын коргоо боюнча ишинде ийгиликтерди каалады. Камчыбек Тыдыршаевич башында турган мамлекеттик комитет тарабынан улуттук коопсуздукка коркунуч жарата турган иш-аракеттерге каршы алгылыктуу жумуштар жасалып жатат. Мамлекеттин, коомчулуктун жана жарандарыбыздын бейпилдигине бүлүк сала турган коркунучтарды алдын алуу боюнча мындай иш-аракеттер өлкө жетекчилиги менен кошо элибиздин да колдоосуна ээ болуп жатканын баса белгилеп кетейин. Сиздерди алдыда келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен дагы куттуктаймын. Улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнүнө карата жаңы имарат сиздерге жагымдуу маанай тартууласын. Жаңы кызматтык имаратыңар ак жолтой болсун. Жаңы имараттын босогосун аттоо менен ишиңер жаңы күч, жаңы дем менен башталсын. Элибиздин кызыкчылыгы менен мекенибиздин эгемендигин коргоого багытталган ишиңиздерди ылайым ийгиликтер коштосун. Жаңыдан курулган административдик имарат керектүү заманбап жабдуулар, кызматкерлер үчүн эмеректер менен толук жабдылган, эмгек шарттары талаптарга жана стандартка жооп берет. Учурда облустук атайын кызматтын бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо жана чыңдоо иштери улантылууда. Имараттын курулушу ушул жылдын июнь айында башталган. 6 айда имарат курулуп, кызматкерлерге пайдаланууга берилди. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.